Рыскелдинбек, Рыскелди Чыныбековичте. Урматтуу өкмөт өкүлдөрү, ордуңуздардан ордун алдыңыздар. Рахмат, Мирлан Исакбекович. Эми бул мыйзам долбоору боюнча эки комитеттен эки пикир чыгыптыр да, биринде жакшы пикир менен, экинчиси каршы пикир мененчи. Өкмөттүн өкүлүнөн сурайын дедим да, сиздердин пикири кандай? Рыскелди Чыныбекович, биз бул мыйзам долбоорун сиздерден колдоп бериңиздерди суранат элек. Эки комитеттен өткөн, ошо бирөөсүнөн четке калсын деп чечим чыгып калган. Ошо бир колдоп берсеңиздер деп суранабыз да. Кайсы комитеттин чечимин колдоп берейик? Соц комитеттин чечимин колдоп бериңиздер. Биздин профилдик комитет. Бирок сиздердин регламент боюнча профилдик экономик фискалдык комитет деп ошондой резолюция кетип ошондой болгон экен. Качан туризм ошол жака берилип калган? Рыскелди Чыныбекович, мен жооп берип коеюнчу. Бизде ар бир комитетти ведение чечим кабыл алынат, токтоо менен бекилет. Ошол жерде комитет по фискальной политике ошоңо карай турган маселе 4-чү пунктта о туризме деп жүрөт. Бул токтоо менен бекип калган экен. Ошондуктан профилдик комитет фискалдык комитет болуп калыптыр. Бул ушул токтом токулганда туура эмес, токулганда илгертен эле Маданият министрлиги туризм сектору бул социалдык маселе боюнча комитетте каралып келгенде, бирок мен өзүмдүн пикиримди айтайын. 2016-жылы бизге Кыргызстанга кирген туристтердин саны 3 миллион болгон. 2017-жылы 4 миллион. 2018-жылы былтыркы жылы мына Маданият министринин туризмдин башчысы отурат 7 миллионго жетти, туурабы? Мындайча айтканда көчмөндөрдүн оюндан кийин бизде туризмдин мындай өсүшү кенен көрүнөт. Анан биз бюджеттен туризмди өнүктүрүүгө болгону 8 миллион сом беребиз. А туризм 130 миллион сом салык төгүп атат. Анан 2016-жылдан бери бул эки эсе өстү. ИДПнын көлөмү дагы эгер 2016-жылы 21 миллиард сом болсо, 2018-жылы 31 миллиард сом болду да. Анан биз эмне үчүн ушул туризмди өнүктүрүүгө болгон мыйзамга каршы чыгып атканыбызды түшүнбөйм да. Айыл чарба министрлиги ички дүң процесс көлөмүнүн 13% берет. А биз аяка бирок болгон 3 миллиард сом жумшайбыз. Мындайча айтканда азыркы туризмден өнүктүрүлгөн акчанын 80% элет жеринде калат. Биз элеттик, айылдык турмушту оңдобой эле аймактарды өнүктүргөн ордун өлтүрөбүз деген чечимге баратпайбызбы? Ошончуктан элеттиктер эптеп өзүнүн бир бээси менен сүтүн сатып, айгырын мингизип, эптеп окат кылып атса, анан биз ушул жерге туруп алып эл өкүлдөрү каршы чыгып атабыз да, буну четке кагыш керек депчи. Бул концепциясы да. Эгер ошончолук эле каршы болсоңар, экинчи окууда бергиле сунушуңарды. Анан буну четке какпаш керек. Мен өкмөттүн пикирин колдойм, туризм департаментте пикирин колдойм. Бул мыйзамды биз колдоп бериш керек биринчи окуудан. Рахмат, мен баарыңарды ушул колдоп бергенге чакырам. Анан биринчи ушул убакыт кошуп бериңиздер. Рахмат. Рахмат, Рыскелди Чыныбекович. Сөз Акаев Жанарбек Кубанычевичте. Рахмат. Туризм секторун жакшырта турган кандай гана демилген мыйзамдар болбосун, биз колдоп беришибиз керек. Ошон үчүн баарыңарды мен бүгүнкү мыйзам долбоорун биринчи окуудан колдоп берүүгө чакырат элем. Бирок бизде мына жакында эле премьер-министр Кыргыз туризм деген мамлекеттик ишкана ачууну сунуштады. Бюджети 50 миллион деп атат. Мындай өнүккөн өлкөлөр, СССРдин курамына кирген өлкөлөрдүн бардыгы мамлекеттик ишканалардан азыр качып атат. Мына кошуна Өзбекстанды карагыла, туризм боюнча мамлекеттик холдингди жоюп, бүт частный секторго берип атат. Бизде тескерисинче бюджетибиз тартыш болуп атканда, дефицит болуп аткан убакта жаңы ишкана түзүп, кошумча жаңы иш орундарын премьер-министр дагы түзүп атат да. Маданият министрлиги турат, ал жака туризм карайт. Мына туризм департаментине кошумча штаттарды кошуп берип, буларга жаңы мүмкүнчүлүктөрдү ачып берсе болот эле. Же болбосо агентство кылса болот эле. Андан көрө мына кайрадан жаңы ишкана түзүп атканына мен абдан таң калып атам да. Премьер-министр мырзанын же курсташтарына дагы бир иш орун керек болуп атабы? Мен түшүнбөйм. Бул кишини бир мындай жаңыча иштөөгө чакырышыбыз керек биз. Болбосо мына кошуна Өзбекстан менен Арменияга бир командировкага жиберели. Ал жакта кандай жаңы өзгөрүүлөр, жаңы секириктер болуп атат. Бүт частный секторга берип атат, бизнеске берип атат, шарт түзүп берип атат. Бизде болсо тескерисинче дагы жанагы илгерки замандай кылып мамлекеттик ишкана ачканга миллиондогон акчаларды бөлүп атат. Тескерисинче бизде чакан өкмөт керек, мобилдүү өкмөт керек. Кыскартыш керек. Мына айыл чарба министрлиги болобу, Маданият министрлиги болобу. Кыска иштей турган
мыкты мамлекеттик кызматкерлерди алып калып, алардын айлыгын көбөйтүп, мындай бир чакан өкмөттү, иштей турган өкмөттү түзүшүбүз керек да. Тескерисинче, жаңы кошумча штаттарды ачып, мына өткөндө эле Кыргыз туризм боюнча ишкана түзбөйм деген, эми 50 миллион бөлүп атыптыр бюджеттен. Туризмге бул премьер-министр мындай көз карашы, менимче мындай Убакыт кошуп бериңиздер. мындай бир жаңы кадамдарды, жаңы подходду жасай албайт экен азыркы премьер-министр мырза. Ошон үчүн биз мындай демилгелерди колдобошубуз керек. Азыркы мыйзамга биз макулбуз, албетте. Рахмат. Депутат Акаев Жанарбек мырзанын микрофонун бергиле. Рахмат. Максат Эсеновичтин сунушун колдойт элем, чогуу иштеп чыгышыбыз керек. Анткени мына мен жакында Караколдо болгондо дагы ошол жерде ошол турак үйлөрүн арендага берип, ижарага берип иштеткен ондогон кишилер абдан нааразылыгын билдирди да. Биз башында мына туура эмес мыйзам кабыл алганды моюнга алышыбыз керек. Ошон үчүн мына абдан жакшы мыйзам болчу, мисалы. Эми Бишкектеги жанагы айрым батирлерге тыюу салабыз деп атып, биз жалпы Кыргызстан боюнча салып койдук да. Мына ошол эле Грузияда карасаңыз, гостиницаларга караганда ошол ижарага берип иштеген турак үйлөр абдан көп. Азыр проблема мындай болуп атат. Эми Караколдогу жанагы үйлөрүн ижарага берип иштеген Ысык көлдөгү андан башка дагы аймактардагылардан милиция, салык кызматынын өкүлдөрү барып алып, тыюу салынгандан кийин эмнеге иштетип атасыңар деп жөн эле мындай акча жасап атышат. Аларды кыйнап бүтүштү. Ошон үчүн буга бир ойлонуп жардам бербесек болбойт.